Жусуп Баласагын атындагы диний агартуу борборуна келип, көрүп, таанышып, келечек муунду руханий деңгээлде тарбиялап аткандыгын көрдүк. Кандай учурда түзүлгөнүн жана азыркы мезгилде келечекти өстө кандай умтулуп жаткандыктарын өз көзүбүз менен кыдырып көрүп бир топ нерсеге түшүндүк. Коомубузда адамзаттын адамгерчиликке болгон умтулуусуна өзгөчө салым кошо турган, ошондой эле адам менен болгон мамилесине жана руханий жагынан өнүгүүсүнө көп салым кошуп жаткандыгын биз булардын иш аракетинен байкадык. Медреселик деңгээлде гана калбастан бул окуу жай базалык негизи, бул окуу жайдын базалык негизи андан жогору университеттик деңгээлге өсүүгө деле дарамет жетип калыптыр. 20-30 жылдан берки кичинекей нерседен башталган нерсе акырындык менен, мээнет менен чогултулуп, акырындык менен жүрүп отуруп ушул деңгээлге жеткендиги бизди абдан ыраазы кылды. Биз эмне демекчибиз? Дагы окумуштуулук, аалымдык деңгээлдери, ушул жерде окуп бүткөн окутуучулардын, мударисттердин жана ошондой эле окуп аткандардын деңгээлинде мындан ары да өсө беришине тилектешпиз. Кыргызстан үчүн, эли журтубуз үчүн, мамлекет үчүн жана ошондой эле жалпы эле адамзат үчүн чоң салым кошо тургандыгына биз чоң каалоо, абдан чын дилибизден каалоо тилектерибизди айткыбыз келет. Ак жол каалайбыз, келечегиңиздер кең болсун. Сиздердин биздин ушул Кыргызстандагы чоң борборлордун бири болуп өнүгүп кетишине, жеке эле Кыргызстан эмес, Борбордук Азия жана башка ислам дүйнөсүндөгү атайын окуйбуз деген адамдар келип ушул сиздерден келип окуп, билим алып, жогорку диний билимдерге ээ болушуна мындан ары да чоң салымдарыңарды кошот деген үмүттөбүз. Рахмат сиздерге.